Assalamu alaikum kımbattуу mekendештер, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кара Суу шаарынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартираны көрсөтмөкчүбүз. Азыр Кара Сууга келдик. Кара Суудагы Бакыт үйүнүн же болбосо Жомарт Бөкөнбаев атындагы аллеянын эс алуу багынын маңдайында турабыз. Сатыла турган батир биз турган жерге жакын жайгашкан. Бул көчө Кара Суудагы Ленин көчөсү, Борбордук көчө. Түз барсаңыздар сол тарапта акимият, андан нары базар. Мен турган жерден Бакыт үйүнүн маңдайынан сиздер оң тарапка буруласыздар дагы дал ушул көчө менен домдордун ортосу аркылуу түз жүрөсүздөр. Сол тарапта экинчи домду көрүп атасыздарбы? Ошол домдо 2 бөлмөлүү батир сатууга коюлду. Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул дом негизи Ленин көчөсүнүн 16 номурундагы көп кабаттуу үй экен. Жалпы 3 подъездүү. Биз ортоңку подъездге барат экенбиз. Бул жерде мына көрүп турасыздар, унаа коюучу жайлар да бар экен. Ортоңку подъездге кирет экенбиз дагы 4-чү кабатка көтөрүлүп чыгат экенбиз. Мынакей туугандар, мынакей көрүп турасыздарбы? Бул подъездин ремонтундагы жакшынакай кылып жасап коюптур. 4-чү кабатка чыктык. Жалпы 4 батир бар экен. Оң жактагы 2-чи батирге кирет экенбиз. Эшигин ачып коюптур. Ремонту жаңы экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келдик. Ремонту катырыптыр. Жаңы жасап коюптур. Бул батирдин ээси азыр менен кошо келди. Лампочкаларын жагып, эшиктерин ачып коюптур. Көрсөтүп берем деп турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Жакшы. 4-чү кабатка чыккычам пышылдап калдым. Так, канча комната? 2 комната. 2 комната, 2 комната. Ремонту жаңы эле кылган экенсиз да? Ого, жакшы. Бир катар шпатлевканы тартыпсыз дубалга. Анан краска берипсиз, а? Бардык бөлмөлөрдүн түсү окшош го. Окшош кылып коюптурсуз, а? Потолокто деле көк түстө окшош болуптур, Жакшы. Бул коридор туугандар. Полу бардык бөлмөлөрдүкү көрүп турасыздар, жыгач пол экен. Эскиден өзүнүн родной пол окшойт. Бир катар сырдап коюптур. Анын үстүнө килем төшөп алсаңыздар болот. Бул негизи коридор. Сырттан киргенде эле оң жакка буруласыздар, төрдөгү бөлмөгө биринчи киресиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул зал, Зал, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Туурасы 3,5 метр, узундугу 6 метр чыгат. Көрүп турасыздарбы туугандар? Алтыдан дагы бир аз ашыгыраак көбүрөөк десек болот. Терезесин, эшигин жаңылапсыз, балкондукун? Балкондун эшик терезеси мына аквапласт. Пластик которулуптур. Сырты балкон туугандар. Сыртка чыгып кирпир майда чүйдө жайганга болот экен. Көрүп турасыздар, бул бөлмөнүн дагы потологу көк түскө боелуп жасалыптыр. Кааласаңыздар люстра коюп коесуздар, полу сиздер үчүн даяр. Без вложений. Келип эле акча сарптабай, сразу килем паласты салып, эмеректи коюп, көрпөс төшөктү салып жашай бересиздер. Так, экинчи бөлмө. Спальныйыңыз, Спальный. Бул бөлмөнүн туурасы 2,5 метрден бир аз чоңураак экен. Узундугу 5 метр чыгат экен. 2,5га 5 деп кое берели. Бул бөлмөнүн дагы терезеси пластикке которулуптур. Аквапласт. Потолок көк түстө. Дуалын полун көрүп турасыздар. Башка бөлмөлөрдүкүнө окшош. Электроточкалар дагы бүт жаңыланыптыр, Жаңыланыптыр. Эми мына бул коридордон түз бияка киребиз туугандар. Коридордун үстүндө мындай текче бар экендигин дагы сиздерге көрсөтүп кое берейин, ашыкча болбойт. Бул жагы негизи мурда ванна болгон, Канализация барбы жокпу? Жок. Бу турбаларды алып салса да болот, Булар да эми эскирди да. Эми канализация суу киргизет деп атат го бул Кара Суудагы домдорго, Шаар бийлиги аракет кылып атабы дейм да. Азырынча эми кладовка, бул. Түшүнүктүү. Суу свет пока сыртта, Свет бар, суу сыртта дегеним. Жакшы. Эми бул жака кирели туугандар. Бул кухняңыз, газыңыз бар экен. Природный газ. Газ печкасы счетчиги коюлган. Бул кухня, кухнянын узун туурасы 3x3, 9 метр квадрат чыгат. Терезеси жаңыланган, потологу көк түстө, потолочный плинтустар да коюлган, полу сырдалган, дуван сырдалган, электроточкалары жаңыланган. Кудду ушундай бөлмө. Көрдүңүздөр, баарын көрсөттүк. Жалпы 2 бөлмө, кухнясы менен 3, кладовкасы менен 4. Ушундай деп кое берели. Канча дейсиз ака квартираны? 12,5 деп атабыз. 12,5? Түшүп бересиздер. 12,5 миң доллар, Техпаспорт документтери? Бар. Бары бар. 12,5 миң доллар.
Naq bolsa жақшылап түшүп бересизби, шеп? Сүйлөшөбүзбү? Сүйлөшөбүз да? Жакшы. Мына жакта эмне, садик барбы? Жакшы экен да, бала бакча бар экен, жанында экен да? Мектеп? Мектеп дагы жакын да. Жакын. Парк наркы бетте? Бакыт үйү наркы бетте? Базар жакын. Базар жакын. Такси маршрутка көп. Ол не? Больница жакын. Жакын да. Дагы эмнени айтайын? Баары эле айтылды го, Мечит жакын. Кыскасы айта берсе баары жакын. Пулун уктуңуздар, акчасын, баасын. Жакса сүйлөшүңүздөр, экрандагы телефон номерларга чалыңыздар. Азырынча ажаткана, суу сыртта. Газ бар, канализация анан келет. Ал күндөр буюрса алдыда. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.